Assalamu алейкум, амансыздар бардақтуу замандаштар, бардақтуу кыргыз элим. Ош шаарындабыз. Бүгүнгү ишемби 23 август. Дал ошол Курманжан Аткай энебиздин атын алып турган көчө менен Кооператив көчөсүнүн кесилишинде турган учурубуз. 4 көчөдө жол чырактар жөнгө салып унааларды өткөрүп жатат. Ал эми биз жөөтмөктөн өтүп эле дал ушул жерден сиздерге Курманжан Аткай энебиздин атын алып турган көчөнүн тагыраагы Араванский деп аталган жакты көргөзүп берели дедик. Бул жакта мыйзамсыз түшүп калганбы, айтор кандай билбедим. Мондой мекемелердин бузулушу жүрүп жаткан учуру тагыраагы снос. Ушул нерселерди мен видео чыгарылыш кылып тартып сиздерге көргөзүп берейин деп турган учурум. Анда видеонун жүрүшүн кабыл алыңыздар. Бул жерде гүл саткан жерлер болчу. Ал эми бул жагында дагы мына сырткары көчөгөн гүл, анан ар кандай буюм тайында сатылуучу жактар бар болчу. Караңыздар. Могул жакта бардыгы снос болуп тур, көчүрүлүп, могул жерде гүлдөр сатылат болчу. Бардыгын алып жаткан учуру Ош шаардык мэриясы бул жерлерди тазалап ал эми бул жерден асфальт айтпай эле коеюн, бир укмуш басылды. Асфальт өткөндө түнкү саат 10дорго чейин, эң узагы бир 2-3төргө чейин басылып атты. Жумуш сапарыбыз менен 3-4төрдө кайтып калган учурубузда могул жак кызып аягына сонун болуп мындай ысык табылып жатканын көргөнбүз. Анткени жумуштун кызуулугу ушул жерден байкалып жатты, ардактуу көрүүчүлөр. Могул жактагы жумуштардын бардыгы ушундай темп менен жүрүп жаткандыгын көрө алабыз. Бул жерде баягы Араванскийде балмуздак саткан жер бар эле, билесиздерби? Могул жерде аягына хит болуп жатты эле. Бул жактагы мотор мына ушундай жумуштар. Араванский тараптагы дал ушул Курманжан Аткай энебиздин атын алып турган көчөнүн жанындагы гүл саткан жана ошондой эле ушул балмуздак саткан жерлердин снос болгондугун көргөзүп жаткан учуру. Ол түркүтөрдүн алдырып азыркы учурда сырткы жарнактарын алып жатыптыр. Анын стойкасын, каркасын алып жатыр. Önümdeyiz. Gününe gelgende Oşkan nur jağanda nurday janıp günde atar. En sonun ömrü ösüp багашы көрүшүндай мейил келгенибизде печенебизге Кудай айтып коюптур ушундай мейил карачы кандай сонун биз жактын укмуштуу Асфальттар айрыкча асфальттар жолдорду ачып ушундай ар бирине сонун мамилесин түзүп Кудайым берип койгон талант бар экен өзүндө дагычы. Ош шаарынын мэрине ушул Ош шаарынын тургундары аябагандай сүйүнүп, ыраазычылыгын айтып аткан учуру. Анын катарында бул апабыз дагы бар экен. Рахмат апа, өмүрүңүз uzun болсун, сизге да чоң рахмат. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Жигиттер өнү өссүн. Бар болуңуз. Жолубузду алда карай улайлы. Ардактуу көрүүчүлөр. Мына ошол сиздер айтып жаткан Ош шаарындагы эки дос деп аталган мындай айланган кыргыз үйгө окшогон суунун үстүнө курулуп калган дегендей мындай деп өткөндө комментарийде жазып жатсыздар эле го. Ошол жерди көргөзүп берейин. Бул жер дагы снос болду мына. Жок, мына калып кетти, тигиндей мындай деп жаткандар да болбоду беле.
таанышы бар экен, же чигин-тигиндей мындай. Бул жерде азыркы учурда тааныш, тууган же болбосо дос-жар азыркы учурда башкы роль ойнобойт. Азыркы учурда закон иштеп жаткан учур. Караңыздарчы. Толук түрдө ар жакка киргенге мүмкүн эмес болуш керек, анткени каркасынын көпчүлүк бөлүктөрүн бузуп жибериптир. Эртерээк бузуп албаса, ол жер кулап түшүшү толук ыктымал. Андыктан бул жерлердин бардыгын алат деген үмүттөбүз. Мына караңыздарчы. Суу жаныбардын үстүн ачып эми Ош шаарынын мэри жакшы жумуш кылды. Буюрса булдан дагы ошо бир жакшы жагы бар. Бактарактар жакшы көргөн экен. Жак көлөкөлөнүп турат. Ушундай жумуштардын болуп жаткандыгы аябагындай жакшы нерсе. Анткени бул жер көрктөндүрүү, сейилбак катарында калыш керек экен. Бул жерлердин бүт бардыгы алынат экен. Аялдамай эле калса керек бул жердечи. Мындан калган бардыгы сейилбак, сейилдөөчү. Болот. Көрдүңүздөр да, могул жакта дагы түзүүчүлөр бүттү. Анан жалпы эле Ош шаарынын тургундарына кайрылып сиздерден суранычы. Бул жерде урналар бар да, кагаз таштай турган, башка таштандыларды таштай турган, пластикалык таштандыларды таштай турган. Ушул өзүңүздөр калдык катарында чыгарып, таштандыны жолдо эле таштап койбостон, унаада бара жатып таштап койбостон, же болбосо башка учурда ыргытып жибербестен мындай таштабаңыздарчы, суранчы сиздерденчи. Урналар бар, ошолорго таштаңыздар. Ош шаарынын көрктүүлүгү, Кыргызстандын көрктүүлүгү биздин жүзүбүз. Ошондуктан ардактуу көрүүчүлөр, ушул нерселерди жакшылап колго алыңыздар. Силеден качкандарды биз ырдабайбыз, бирок атайын ушул жерде болуп жаткан жумуштар боюнча суранууларны дагы да болсо улантып коебуз. Önlüğü жақсы oldu. Asfalt жақсы oldu. Üstüsler oldu. Bayca айтқаннан бері жақсы oldu da. Кыскасы мына ушундай, ардактуу көрүүчүлөр. Ош шаарын сагынгандар барбы? Ош шаарын сагынгандар үчүн көргөзөтөйүнчү. Бул жерде роза гүлдөр эгилип турган учуру. Бул жакта да туура эмес түшүп калган дарыканалар бар экен. Жолдун аркы өжүдө снос деп жазылган жерлердин бардыгы алынат экен.
Суны қараңыздаршы, бетін. Суны бетін. Таштанды мына. Пластикалық таштандылар. Желім бөтөлкі, желім баштықша. Ол жақта жығашында кескіндесі жатады. Қысқасы мына шындай ардақты көрушілер. Тез жария каналы сіздерге шоу жаңалықтарды чағылдырып берді. Ошарық медиасы шынында әрекет қылып жатады. Мықтысыңар. Башқа аймақтарда да, Қырғызстанның башқа аймағында да сынақ іштері жүріп жатқаны жүру. Сынақтан кейінгі авал жөнеле қалбастан өріса көріктендіру үшін жасалған жерлерді да көргіземіз. Бұл жерде да бұйырса бүтіп, анан көріктендіру башталғанда анысын да көргіземіз. Башқа аймақтардағы қайсыл жерлерді көргізелі. Аға чейін лайк, комментарий таштап, өзіңіздің ойыңыздарды білдіре кетіңіздер. Жалпы Қырғызстан елімізге ыстық жалынды Ош шаарынан саламдағым жол.